YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Бул жакта биздин мекендештер кайсы тармакта иштейт? Көбүнчө ар кайсы тармакта иштейт го. Мисалы менин тааныштарым менин чөйрөмдөгүлөр бүт автоунаа чөйрөсүндө иштешет. Биздикине окшош тамактары бар. Жерге мариновать этип туруп пиширишет. Ошол жерге аябай кысаң ошошко дейм да, мариновать этип жерге көмүп кадимкидей эле тиги чок даярдашып ошо мариновать ичинде бышап ошол. Элдин саны 5 миллиондон ашып калды го дейм азыр. Анан бирок машинанын саны деле 5 миллионго жетип калды да. Учурашканда ошо эки мурдун тигизип учурашат экен. Бири-бирине учурашкан. Жумушта 5ке чейин иштейбиз, 5тен кийин чыксак уже магазиндер жабылып калат экен 6-да. Кафе эмелер тамактан кичине кыйналдык башындачы. Анан тамак аштан жакшы болду. Кичине бул жакта мусулмандар көп экен аябай. Халал тамакты, халал кафелерди табыш оңой экен. Армаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору. Биз бүгүн Жаңы Зеландиядабыз. Жаңы Зеландиядын Хоббитон шаарчасында. Азыркы мен турган жер Билбонун үйү экен. Бул жерден ушул Билбо чыгып, Властелин колец тасмасында ушул жерде тартылган. Бул болсо жасалма дарак экен, 3300 жалбырагы бар. Учурунда ушул Питер Джексон атайын ушул бакты алып келип, анан жасаган экен. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо биздин мекендешибиз Абдрахман Малабаев болчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Абдрахман Малабаев Баткен облусунун Лейлек районундагы Сумбула айыл өкмөтүнө караштуу Сары-Дөбө айылында төрүлгөн. Чүй облусунун Кара-Балта шаарында чоңой өскөн. Бишкек гуманитардык университетинин чыгыштануу жана эл аралык мамилелер жапон тил бөлүмү факультетин окуп бүтүргөн. Хоккайдо билим берүү университетинде эл аралык алмашуу программасын окуган. 2012-жылдан баштап Жапониядагы ишканалардын биринде чет өлкөгө автоунааларды сатып экспорттоо бөлүмүндө иштеген. 2017-жылдын март айында Жаңы Зеландиядагы филиалына башкаруучу директора болуп которулган. Учурда ишкананын автоунаа сатып алуу, импорттоо жана сатуу боюнча адиси. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан Жаңы Зеландиянын Окленд шаарына келдик. Бүгүнкү маегибиз кызыктуу жана пайдалуу болот деп эсептейм. Буйрса. Кош келипсиздер. Новый Зеландияга айтмакчы Киаура. Кош келипсиздер. Анда эмесе биринчи эле суроо. Абдрахман мырза, негизи эле кантип бул жакка келип калдыңыз? Өзүңүз кайсы жердин кулуну болосуз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жакшы. Мен Баткен областынын Лейлек районунан боломун. Анан бул жакка болсо биринчи БГУна окуп бүткөнмүн. Ал жактан жапон тилини, жапон чыгыштануу факультети. Ал жакты бүтүп мен Жапонияга барганбыз. Жапонияда окуп иштеп 2010-жылдары бардык го дейм. 2010-жылы барып, ошол жакта иштеп, жапон компаниясында иштечү элемин. Машиналерди чет өлкөгө экспорт кылчу компания. Анан 2016-жылдары биз Жаңы Зеландияга филиал ачканбыз. Машина экспорттоо боюнча жана машинанын тетиктерин сатып, майларын сатып, фильтрлерин сатчу элек. Биз жакта филиал ачып, ошол филиалга мени жөнөтүшкөн эле. Ошол филиалга келип иштеп, кийин ковид болду. Ковидтен кийин компаниябыз тилекке каршы жабылып калды. Мен кайта Японияга кетишим керек болчу, план боюнчачы. Бирок мен үй бүлөм Новый Зеландияны аябай жактырып калды. Келинчегим, балдарым аябай жактырып, ушул жакта калайлы деп чечип калдык. Азыркы ушул Новый Зеландия фирмасында иштеп жатамын. Жаңы Зеландияга келгениңизге канча болду сонда? Жаңы Зеландияга мен 2017-жылы келген, март айында. Ошондон бери ушул жактамын. Тиги Жаңы Зеландия менен Япониянын айырмачылыгы бар бекен? Айырмасы бар экен, айырмасы аябай эле бар экен. Тиги
Жапонияны билесиздер да, ал жакты таптакыр башка культура, таптакыр башкача. Бул жакта болсо жалаң Европашып кеткен да, европалыктар эле. Мен мисалы биринчи келгенде март айында келдим эле, 2017-жылычы. Аябай күн алган эмесмин. Мен 2-3 ай аябай күн албай бул жакка кетем го деп кайта Япониягачы. Күн албай, салтына күн албай кыйналганмын. Бирок кийин акырына көнүп кеттик бул жакка. Бул жакка деле иштесе болот экен. Када салтына көнүп, иштөө эрежесин көрүп, элдер кантип иштейт экен деп. Анан жакшы жери Японияга салыштырмалуу кичине бул жак эркинирээк окшойт. Элдер эркин иштейт экен, антип кечке чейин иштебейт да. Жумуштан каалагансыз кетесиз, каалаганча келсеңиз болот, каалаган кездечи. Кыргызстанга салыштырмалуучу. Кыргызстанга салыштырмалуу тилекке каршы мен Кыргызстанда көп иштебей калдым мен. Университетти бүтүп туруп эле Жапонияга кеткенбиз. Жапонияда иштеп, Жапонияда болуп калдык. Нозан иштеп калдык. Тилекке каршы Кыргызстанда тажрыйбам жок экен. Ал жакта кантип иштейт билбейм. Ошол Япониядан сиз билим алдыңыз да, Ооба. Ошол билим берүү багыты кандай экен? Негизи эле чет өлкөдө айырмаланат экенби Кыргызстан менен? Ооба, айырмаланат экен. Японияда шарт аябай көп экен, билим берүү шарттары жакшы экен, жашаган жери студенттерди карайт экен. Себеби Кыргызстанда студенттер кандай, окуйт, иштейт, алар өздөрү квартирасын өзүнүн табыш керек, тамак ашын өзү кылыш керек. Жапонияда деле ошондой эле, просто ал жакта шарттары жакшы экен го дейм да. Мага ошол жагынан жеңил болду да, жашаган жерим, жанагы общежитиеде жашап, университеттин жанында. Стипендия төлөнөт. Стипендия төлөнчү эле. Бирок биз стипендия алчу эмес элек, биз өзүбүз бизге уруксат берчү эле 28 саатка дейм, ошондой болуп. Тиги барып иштечү элек өзүбүз. Ошол окуудан сырткары суббота, воскресенье күндөрү иштечү элек. Жакшы болчу. Шарттары жакшы болчу аябай. Мындай суроо да, эми Жаңы Зеландияда биз билгенден азыркы учурда биздин мекендештер аз экен, бирок ошол аз болсо деле ошого карабай силер чогулуп, мындай интимактар бар экен да, ошол жөнүндө деле айтасыз. Кетсеңиз, канча азыр Кыргызстанда? Кыргызстанда, бул жакта кыргыздар аз. Бирок 1-2 жыл болду, көбөйүп калды, кичине келип атышат. Ошондой бир 3-4 үй бүлө бар го дейм да. Ошол жаңы келген кыргыздар, алар менен көп чогулуп турабыз. Чогулуп, ойноп, бир эмелерге, парктарга барып, чыгып, чогулуп турабыз, көлдөргө барып турабыз, эс алып турабыз. Айттарда, эгемендүүлүк. Айттарда сөз айттарда жолугуп турабыз, Ноорузда жолугуп турабыз. Ноорузда болсо тиги казак, кыргыз, өзбек, тажик, орустар да бар. Чогуу уюштурабыз. Аны даже мэрия тарабынан уюштурат, чогуу эмелер. Мероприятие болот да. Бул жакта биздин мекендештер кайсы тармакта иштейт? Көбүнчө ар кайсы тармакта иштейт го дейм. Мисалы менин тааныштарым, менин чөйрөмдөгүлөр бүт автоунаа чөйрөсүндө иштешет. Анан курулуш тарабында да иштегендер бар. Азырынча ушул эки эле тарапка дейм да, курулуш тарап менен эле ошо автоунаа. Жанагы виза алуу боюнча деле кичине айта кетсеңиз, биякта кандай экен? Виза алуу боюнча кичине кыйыныраак го дейм да, башка мамлекетке салыштырмалуучу. Сиз атайын даярданбасаңыз, дипломуңуз болбосо же тажрыйбаңыз болбосо, тилди билбесеңиз аябай эле кыйын. Тилди азыр мыйзамды өзгөртүп атат, ошол тилди сөзсүз билиш керек депчи келген адамчы. Себеби мурда келгендер, иммигранттар келгенде тилди билбей эле келишкен, анан бул жактан укугу колголбой калып, алар сотко кайрылып, соттошуп, анан силер өзүңөр контрактты кол койдуп турбайсыңарбы деп айтканда, биз тилди билген эмеспиз, билбей эле, эчтекен түшүнбөй эле кол койгонбуз деп эме кылышкан да. Ошого азыр иммиграция өзү дагы тил билгиле деп сөзсүз киргизип атат. Тилди сөзсүз билиш керек, анан жашоо кымбат бул жакта. Ошол бир эмени бир максат менен келсе жакшы дейм да. Мисалы көбүнчө бул Новая Зеландияга бул жакта жашайм, иштейм, калам деп келсе жакшы го дейм да. Мындай суроо, айлык маяналар орточо кандай, анан кандай төлөнөт? Биз билгендей ушу бизде эмес да? Ооба. Айлык маяналар бул жакта жума сайын төлөнөт. Бүт жакта ошо жума сайын. Ар жуманын аягында суббота күнү айлык төлөнөт. Ошол күнү эле сиз квартплатаны төлөйсүз. Свет, газ, калгандар болсо ай сайын төлөсө болот, бирок именно ошол квартплатаны айлыкты ай сайын алып, жума сайын алып турабыз, кечеси жума сайын алып турабыз. Шарт ошондой, жашоо кымбат, анан бат-баттан алып турбасаң жетпей калат акчаларчы. Орточо маяналар. Орточо маяналар бул жак сааты менен эсептешет. Минимум $24, $23 бир 70 дейм, $24 да. Саатына? Саатына. Анан $40 алышат да, 37-40 ар кандай. Ошо жанакы эле иштеген ишиңизге жараша да, кандай тажрыйбаңыз бар, ошого жараша айлык аласыз.
Анда эмесе сиздин жумушуңузга барып, маекти ошол жактан улантсак. Болду, макул, жүрүңүздөр. Абдрахман мырза, биздин маегибиздин уландысында биз азыр сиздин жумушуңузга келдик. Ошо жумушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Макул, кош келипсиздер жумушубузга. Биз ушул жерде иштейбиз. Машиналар сатабыз, машина дүкөнү. Бул биздин ишибиздин бир бөлүгү өзүнчө. Жүрүңүздөр көрсөтөйүн. Кантип иштейбиз, кандай машиналар сатабыз, көрүңүздөр. Биздин иштеген жерден баштап эле анда кабинетибизден көрүп өтүңүздөр, эшти көрсөтөр биринчи. Бияқта көрөлү, Эшти көрсөтөр, көрүңүздөр. Машиналар Жалаң жапончо машиналар. 99% ко дейм. Жалаң эле Япониядан келген машиналар сатылат бул жерде. Өзүңүздөр билесиздер, жапон машиналарын баары жакшы көрүшөт. Жаңы Зеландияда сапаты жагынан, Сапаты жагынан. анан жакын келгенге, тиги немем менен. Япониянанбы? Япониядан келгенге жакын. Эң жакынкы өлкөлү Жаңы Зеландияга бул Япония болуш керек. Машина боюнча. Япониядагы, анан Австралиядан да келет. Австралиядагы бар. Бирок Япониядан көп келет, Япониядан эң номер биринчи келет. Япониядан көп келет. Сиздер бул жакта кандай жумуш аткарасыз? Менин жумушум ушул Япониядан машиналар сатып алуу. Аукциондо отурамын, аукцион листтерди текшеремин. Бул машина сатып алганда Новая Зеландиянын стандартына жооп бериш керек да. Калаган машинаны алып келсе болбойт. Алып келсеңиз болот. Эгер ушинтип регистрация кылып сатам десеңиз, анда атайын бир стандарттуу машиналар сатып алыш керек. Биз кечке отуруп сатып алабыз. Машина авария болгонбу, болгон эмеспи, ошону текшеребиз. Анан тиги бул жакта сатылабы, сатылбайбы? Анан бул жакта эң негизгиси машина сатканда элдин баары эле ушул эмесине карайт. Канча жүргөн километр, пробег эң негизгилердин бири фактор болуп эсептелет. Сөз ошого жараша баасы өзгөрүп кетет да. Мисалы эки эле окшош машина болсо, бирөөсүнүн пробеги деп коеюн көп болсо, а бирөөнүкү аз болсо, баасы асман менен жердей болот да. Окшош эле машинадагычы. Ошого ушул Новая Зеландияга туура келген, элдер жактырган машиналар сатып алабыз. Көбүнчө электромобилди алып келсеңиздер, андан жакшы бир мамлекет сизге эме берет, мындай point берет да, балл берет. Сиз мисалы быйыл 10 машина электр алып келсеңиз, сизге 10 point берсе, сизге ошол 10 pointты кийин башка эмеге машина колдонсоңуз болот. Мисалы дизельный машиналар алып келсеңиз болот, ошолорду колдонсоңуз болот да. Ошондо баланс болуп турат. А эгер сиз жалаң эле дизельный же бензинный машина алып келсеңиз, анда сиз көп төлөп каласыз да, налогтучу. Япониядан келгенден кийин порт менен келет. Обычно 1,5-1 айда келет. Келгенден кийин комплайн центрге жөнөтөбүз. Комплайн центрге барып текшерип, мисалы бамперлерине чийик болот, анан анча мынча жерлер иштебейт, кир болуп калышы мүмкүн, ошолорду жазып беребиз, алар бизге оңдоп берет. Комплайн центрденчи дөңгөлөктөрүн текшерет, башка ошол ходовой часть бүттөмөлөрүн текшерет да, бул сатыкка көбүнчө даярдап берет да, полныйчы ошол жерден. Анан ал жерден дагы биздин жумуштан мамлекет бизге тиешеси жок, көз каранды инспекторлор келет. Алар болсо келип, машинаны текшерип, вин номер чаптап берет. Новая Зеландия өзүнүн дагы новозеландский вин номер бар, ошону чаптап берет. Японский кузовный номерден башка. Ошону чаптап Новая Зеландияга даярдап, эгер баары жакшы болсо, өткөзүп бизге MRT деген кагаз берет. Ал кагазды болсо сиз машинаны кардар сатып алганда, ошо кардардын водительский удостоверениесинин номери бар, ошону жазып туруп эле каттап коесуз. Каттасаңыз номер берет. Бул жерде кардарлар үчүн, кардарлар отурушат, келишет, көрүшөт, көбүнчө тест-драйв кылышат, айдап көрүп, водительский удостоверениесин копия кылабыз, текшеребиз, жарактуу айдаса болобу, көрөбүз, андан тышкары эмне кылабыз? Номер беребиз. Себеби машиналар катылып элек да. Регистрация боло элек ошого вакытынча номер беребиз. Булар номерди тагып туруп, артына бир эле номер, алдына тагылып, артына тагылып туруп эле. Тест-драйв кылышат. Бул номер сиздин компанияга катталган номер, Бул биздин компанияга катталган. Атайын ушу ГАИдан берет да, мындайча айтканда. Ооба, Министерство транспортунан берет. Сиздерге. Биздерге берет. Сиздер буну любой машинага койгонго болот, силердин компания машинасы. Любой машина эмес, ошол эмелерге, жеңил машиналарга да, бул оор жүктөргө болбойт, тракторлорго болбойт. Жеңил машинага коет. 3,5 миң тоннаны ылдый болуш керек. Зеландия, Жаңы Зеландия боюнча айдай берет ушуну коюп. Айдай берет, айдасаңыз да болот, мындай оформление эткичейин, оформление. Бизде жана транзитный номер сыяктуу экен да бул, ошондой тагып алып, айдашат, көрүшөт. Тест-драйв үчүн. Тест-драйв үчүн, жакшы. Жүрүңүздөр, бул жерде отурабыз, жумуш кичинекей офисибиз, бул жерде машина кардарлар менен сүйлөшөбүз, компания менен сүйлөшөбүз.
машиналарды текшеребиз. Текшересиңер. Жакшы. Бул жерде байке бар. Коллегаңыз, да? Коллегам Мукеш. Здравствуйте. Мукеш. Чогуу иштейбиз. Бул байке орусчаны жакшы билет. Жакшы. Орусча сөйлөшүңүз болот. Японияда жашап келген. Да. Ну как работается с нашим соотечественником Пабло? Да? Конечно, он помогает мне, он учит меня даже. Да, конечно. И самое главное, он был в Японии. Он много разговаривает японский, по-русски, он много языков разговаривает. Знает, да. И там он и здесь тоже живет как вот 6 лет. Как бы понимает, что я только пришел, он мне каждый день учит что-нибудь. Да. Удачи вам. Спасибо большое вам тоже. Бул жакта кандай десем, элдер алыс жашагандан байланыштуу же тоолуу аймак го. Анан коомдук транспорт анча өнүккөн эмес да. Алыс жакка бара албайсыз. Эгер Оклендден чыксаңыз, алыс уже сизге машина керек. Анан ошого байланыштуу бул элдин баарында эле машина бар да. Мисалы ар бир үйдү карасаңыз эле 2-3 жана машина бар. Чөз токтоп турат. Анан элдин саны 5 миллиондон ашып калды го дейм азыр. Анан бирок машинанын саны деле 5 миллионго жетип калды да. 4 миллион, 4,5 миллион катталган машина, булар именно катталып жолдо жүргөн машиналар да. Ошондо бир почти ар бир үй бүлөгө эле бир нече машина бир машина түшүп келип калат да. Машина көп бул жактачы. Бул негизги ролду ойнойт го машинелерчи. Негизи Жаңы Зеландияда канча жаштан баштап машина айдаганга болот? Жаңы Зеландияда мен билген боюнча 16 жаштан баштап машина алсаңыз, айдасаңыз болот, право алып. Право алып. Анан праванын кызык жери Кыргызстанда сиз автошколага барып аласыз го праваны. Бул жакта сиз мисалы атаңыз үйрөтсө, же апаңыз же байкеңиз үйрөтсө деле боло берет. Сиз ошол негизги экзаменге, тестке даярданып барсаңыз өзүңүз болду. Айырмасы жок. Сизге ким үйрөттү? Автошколадан үйрөндүңүзбү же байкеңиз, атаңыз үйрөттү, боло берет. Негизги ошол тесттен өтүшүңүз керек. Компьютерден тест тапшырасыңар. Ошол тесттен андан кийин вождение болду. Ошону өтсөңүз боло берет. Анан жаңы водительдерге, жаңы айдагандарга эмес чектөөлөр бар. Кечинде айдаганга болбойт. Түндө айдаганга болбойт. Анан сиздин туугандарыңыздан башканы отурганга болбойт, айдаганга болбойт. Негизи эле бул жакта ошол камсыздоо жагы кандай? Орусча айтканда страховкачы машинаныкы. Страховка жагы жакшы. Бардык машинелерде сөзсүз эмес, бирок страховка болуш керек да. Мисалы жөнөкөй жеңил машиналарга болсо, биз страховка алабыз. Мисалы өзүм деле айдап жүргөн машинелерге жылына $1000 түшүп келип калат. Новозеландия доллары. Ал жерде биз аны сразу төлөбөйбүз. Ай сайын бөлүп төлөсө болот, же 2 жума сайын төлөп төлөсө болот. Же жума сайын да төлөп болсоңуз, өзүңүзгө жараша да кандай төлөй аласыз. Анан аскары бүт эле жүргөн, көчөдө жүргөн машинелер, эгер номери болсо, страховкасы болот, сөз болуш керек да. Болсо жакшы го дейм да. Сиз бирөөсү түртүп алсаңыз деле, түртүп алган учурда биз $300 төлөйбүз, $300-400 төлөйбүз. Анан полный ошо машинени тигилер эме кылып берет да. Кандай десем, эгер авария болсо камсыздап берет. Эгер жараксыз болуп калса оңдоп берип, эгер таптакыр эле ремонт кымбат болуп кетсе, машинени уже жокко чыгарып, лицензиясын өчүрүп алып, сизге ошо полный сумманы төлөп берет. Абдрахман мырза, азыр биз ушул Окленд шаарынын портунда турабыз да, бул ошол жер. Негизи эле бул жакка ошо унаалардын кайсы өлкөдөн келиши, андан сырткары жанагы растаможка деп коебуз. Ошолор кандай болот? Анан кайсы өлкөдөн көп келет? Бияктын мыйзамдары кандай? Бул жерге көбүнчө унаа болсо именно Жапониянан көп келет. Жапониянан көбүнчө келет. Андан сырткары экинчи орунда Австралиядан турат. Австралиянан, анан UK'ден, Улуу Британиянан, анан Американан келишет. Биздин унаалар ушул жерге келет. Япониянын түз ушул жерге, ушул жерден дальше трактор алып биздин эмеге алып барышат, комплайнс центрлерге. Ошол жерден анан растаможка кылышат. Документтерини дагы ошол жерден кылышат, Япониядан жөнөтүп беришет. Жанагы растаможка кылган, текшерген машинаны текшерген жерин, жанагы техосмотр өткөн жерини, документация берген, вин номер бергенди, бардыгын ошол жана комплайнс центрден кылышат, текшерип, даярдап беришет да машинанычы. Уже сатканга даярдап, колдонгонго өйдөп даяр кылып беришет. Ушундай. Негизи эле канча машина келет экен бир жылда? Анан экспорт, импорт дегенде, анан канча күндө келет? Жапониянан бир жалпысынан 2 ай кетет. Бир машинаны сиз аукциондон сатып алсаңыз, бизге келип колго тийишине чейин 2 ай кетет. Алар аукциондон чыгып
тиги портко барышат, порттон чыгып тиги документтерин даярдашат, жана номерлерин, жапон номерлерин cancel кылышып, отмена кылып, тиги экспортко даярдашып, документтерин даярдашат, убакыт кетет. Андан тышкары 1 ай, 1,5 ай жолдо жүрүшөт, бул жака келет, бул жакка келип кайта эле ошол тиги комплайнске барып меге өтүшөт, комплайнстан даярдаш керек, ал да убакыт кетет. 1,5 2 ай кетет го дейм да, бир машинагечи. Негизи эле бияктагы унаалар каяка кетет? Бул жактагы унаалар көбүнчө бул жакта эле калат го дейм да. Анан жанакы машиналар урулуп авария болот го, жараксыз болуп калгандан кийин запчастька кетишет. Анан жана мотор, жана башка көбүнчө моторлору, дизель мотору, тетиктери болсо Дубайга кетишет. Дубайдан транзит анан башка мамлекеттерге кетет. Көбүнчө ошол Түштүк Африкага кетет го дейм да. Властелин колесный Хоббитонго келдик. Ушул жерден жана азыр көргөндөй эле билет алдык. Эми азыр автобуска отуруп баарыбызды алып барып көрсөтөт, тур кылып берет. 2,5 сааттай кетет го дейм. Ал жакка машина менен болбойт да. Тилекке каршы келиңиздер. Келиңиздер. It's fine, guys. Don't worry. Is anybody excited to be here? Yes. Oh, that's wonderful. I'm very, very pleased that you're able to take the time to go visit our set. It's great when you're making a movie. Айегибиздин уландысында Абу мырза атайын биз ушул Хоббитон шаарчасына келдик. Властелин колец тартылган тасманын. Негизи эле бул ушул Жаңы Зеландиянын символу болуп калыптыр да, учурунда тартылгандачы. Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз, бул жакта кандай болуп тартылып калды, эмне себептен, анан канча деген туристтер азыр келип атат? Туура айтасыз, бул Нову Зеландиянын жеңи эмес болуп калды. Бренд болуп калды да, элдин баары ушул жака келет. Нову Зеландияга келсе, дайыма ушул жерге келишет, келип көрүшөт. Бул ошо кичинекей айылча Александр үй бүлөсүнүн жери. Башында ошолорду болчу, кийин ошол режиссер келгенде ушул жерди жактырып алып, ушул жерге тартайлы деп 98-жылдары баштаган, стройканы жасап куруп башташканда. Анан 99-жылдары кино башталган тартып, негизи мурда жол жок болчу бул жака. Бул жерде жанакы Нову Зеландиянын армиясынан оор техниканы алып жолдорду курушкан. 1-2 жыл кетишкен. Ошо силер көрүп тургандар, бул атайын кино үчүн даярдашкан бүт баарын. Болду да. Огород жарымынан көп эле чын эле огород. Ол ашкабактар эле жасалма болбосо, гүлдөр баардыгы чын. Бул жерге жылына 350 миңден баштап 600 миңге чейин адам келет. Орто эсеп менен 500 миң адам келет жылыначы. Анан бул аябай чоң акча түшөт го деп ойлойм да мамлекеткечи. Ушундай кылып Кыргызстанга деле кылса жакшы дейм да. Кыргызстанга жакшы туристтерден акча түшмөктө. Ошо жана сиз айтып кеткендей жакшы шарттарын түзүп берсе, элдер сөз келет го дейм да. Ошондо бир кишиге канча болуп атат? Бир кишиге 120 новозеландский доллар болуп атат. Ошондо бир 60 миллион доллар түшүп атат го дейм да. Жыл сайын. Жыл сайын 60 миллион доллар түшөт. Сонун. Эгерде биз деле ушундайларды ачсак, бизге деле келет го. Анткени Жаңы Зеландия менен Кыргызстандын табияты окшош. Аябай окшош. Байкадыңыздарбы? Аябай тоолуу жер. Аймактар жакшы, жашыл. Ушундай кооз жерде туруп мындай суроо бергим келет да, негизи эле Жаңы Зеландиянын эли кимдер болгон? Андан сырткары булардын жана өзгөчө бийлери бар экен, тамагы ашы бар экен. Анан кыргыздар менен окшоштугу кандай? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жакшы суроо экен. Негизги улуттары бул жакта Маори деп коюшат. Илгертен жашап келишкен. Анан улуттук бий Хака деген бий. Анан бул жанагы көргөн болсоңуздар керек, YouTube'тардан чыгып калат бийлери, жана парламентте кагазды жыртып салды го. Депутат, Депутат ошол бий. Анан бул бий болсо көбүнчө элдери чет өлкөдөн келгенде тосуп алышат. Жанагы биринчи жолу Нову Зеландияга Джеймс Кук келгенде да ошол бийди бийлеп тосуп алышкан. Бул бийдин ырдын мааниси ошол мен өлөмүн дейт, же жашаймын дейт. Себеби булар чет өлкөдөн келген кишилер ким экенин, кандай максатта келгенин билишкен эмес. Ошентип ар кандай бийлер бар. Ошол тосуп алганда бийлешкени, анан армияда бийлешкени, жана согушка даярданып бийлешет. Өздөрүнү согуштун алдын даярдап, күч кубат кылып, мотивация кылып ар кандай жакшы сөздөрдү айтышып даярданышат согушкангачы. Анан тамак ашы жанагы биздикине окшош тамактары бар. Жерге маринад этип туруп пышырышат.
ошол жерге аябай кырсаң ошошко дейм да, Марина өтөп туруп жерге көмүп Кадимкидей, э? кадимкидей эле тиги чок даярдаштырып, анан ошо маринад ичинде бышап ошол. Бул маорилердин характери кандай экен мындай? Бизге болгон мамилеси кандай? Ана мында кичине болсо деле Кыргызстан жөнүндө билет экен эле кандай? Туура айтасыз. Кыргызстан жөнүндө таптакыр билбейт экен. Эч ким бул жакта билбейт. Кыргызстандан келдим десең таң калат, ал кайсы жакта депчи. Казакстан менен көп адаштырышат. Элдери жакшы экен, аябай кичипейилдүү, урушпайт, жакшы. Учурашканда ошо эки мурдун тигизип учурашат экен. Бири-бирине учурашкан. Анан ошол жанакы кол чаппайт, жана мактаганда эме кылганда колдору мындай эме кылышат. Анан жест менен сүйлөгөндөрдү жакшы көрүшөт экен, мындай көздөрүн эме кылып, мимика мененчи аябай сүйлөшкөндү жакшы көрүшөт экен. Ар бир сүйлөгөндө кошуп турушат да, мимика кылып, көздөрүн эме кылып, деп эме кылыпчы. Аябай жакшы кишилер экен. How many people are you guys working here? How many people do we work here? It's about 300, a little bit more than that. Oh, they because we have tour guides, we have drivers, we have the people that work here at the Great Dragon, we have the people that work in the kitchens, we have the people that keep the sets alive, so like all the gardeners, everybody that's on set decoration. So you guys open 7 days, yes? We work, yes, we open every day of the year except on Christmas Day. That's the only day that we don't work. Бул эжелер эми 300гө жакын адам иштейт экен бул жерде. Аны күнүгө иштейт экен бул жерде. Водительдер бар экен. Жана толтура жумуш кылганда бөлүнөт экен да. Анан булар 7 күн иштейт экен, тынбай. Бир эле күнү жаңы жылда Christmas party деле, Christmas деле иштебейт экен. Ошо күнү жабык турат экен. Кала күнү дайыма иштейт экен. Ошондо 2-2,5 миң адамды эме алып турат экен да, кабыл алып турат экен. Дагы бир жолу кош келипсиздер, үйүмө кош келипсиздер. Жүрүңүздөр. Тааныштырайлы, үйүбүздү көрсөтөлү. Кайсырды жашаганыбызды. Кош келипсиздер, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Бул менин. Алейкум. О, жакшы, кандайсыздар? Кандай турасыздар? Жакшы? Студент. Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан келдик. Жакшы. Бул менин келинчегим Асия. Жакшы. Бул менин улуу балам. Салам алейкум. Улуу балам. Кандайсың? Абдурауф. Кандай турасың? Жакшы? Жай молодец. Абдурахман мырза, маегибиздин уландысында биз бүгүн сиздин үйүңүзгө келип отурабыз. Кош келипсиздер. Рахмат. Анан мындай суроо бергим келип турат да, негизи эле бул жакка келгенде эми жашоо башында мындай жеңил болгон. Жеңил болгон жок, кыйын болду ар кандай. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, анан бияктын жашоосу кандай экен? Андан сырткары мисалы үчүн жубайыңыз менен келип атканда биякта башында көнгөнгө халал тамак, андан сырткары болсо жанагы мектеп, бакча дегендейчи. Туура айтасыз. Башында биз келгенде кичине кыйналдык, себеби биз бул жака 2017 жылы март айында келгенбиз. Ага чейин болсо Жапонияда жашачу элек, Жапонияда иштеп, ошол Жапониянын каада салтына көнүп калыптырбыз, кичипейилдикке. Анан ал жакта почти 24 саат иштейт, бүт жак магазиндерде иштей берет. Сиз жумуштан кийин чыгып да башка жака барсаңыз болот, айланып, тамак сатып алып дегендейчи. А Новая Зеландияга келгенде бул жакта кичине башкача экен. Европалашып кеткен, Европалар экен да, Европада эл экен да, Улуу Британия, башка жактар окшош элдеричи. Саат 5тен кийин уже биз келгенде кыш болуп калды да. Тескери экен бул жак сезондоручу. Келгенде жумушту 5ке чейин иштейбиз, 5тен кийин чыксак уже магазиндер жабылып калат экен 6да. Кафе эмелер тамактан кичине кыйналдык башындачы. Анан тамак аштан жакшы болду, кичине бул жакта мусулмандар көп экен аябай. Халал тамакты, халал кафелерди табыш оңой экен. Японияга салыштырмалуу бул жакта аябай оңой экен, ал жагынан жакшы экен. Негизи эле ушул жакка келем деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнени билиш керек бияка келиш үчүн? Эмнелерди үйрөнүш керек? Туура, эң негизги ушул англис тили го дейм да. Эгер тилди билип келсе, бул өздөрүнүн укугун билет. Кайсы ишти иштеш керек, кандай иштеш керек, анан укуктарын билсе аябай жакшы да. Сизге да оңой болот, жумуш берген кишиге да оңой болот да. Анан өзү каалагандай иштерди кыла алат. Эң негизгиси ошол илим алып, бир кесип жакшылап тандап, бир кесип менен бир кесипке даярданып, окуп билип келсе ошол жакшы. Анан жөн эле бул жака келип алып, ошол жактан бир нерсе кылам, иштеп кетем деген аябай болбойт андайчы. Жашоонун ар кандай учуру болот да, мисалы үчүн бизде эми биринчи миграцияга эркектер кетип атпайбы, анан үй бүлөсүн чакырып атат. Туура. Ошол мыйзамдар кандай экен биякта, мисалы үчүн силер үй бүлө менен келиптирсиңар да? Биз болсо 2011 жыл болду чогубуз. Анан биз бул жака 2017 келдик го.
Келгенден кийин эле сразу эле биз аялыма деле үй бүлөмө виза алгам. Виза мен келгенден кийин 2 айдан кийин чыккан. Бирок башында жалгыз келгенде аябай кыйналгам. Бул жагы чынын айтканда жаккан эмес. Үй бүлө жок, анан када салдар таптакыр эле башкача, жакпай кийин үй бүлөм келип кичине көнүгүп кетти. Азыр жагып калды, жакшы болду азыр. Бул жакта айырмачылык бар экен. Жапонияда кандай иштеген, бул жакта иштеген таптакыр башкача экен. Бирок бул жакта жагып калды, жакшы экен көрсө. Жакшы жерлерин тапса болот экен. Экөөңүздөргө суроо. Кыргызстанды сагынганда эмне кыласыздар? Туура айтасыз. Кыргызстан сагынганда биз эмне кылабыз? Биз ушу кыргыздар менен жолуктурабыз көбүнчө. Азыр жакшы болуп калбады, кыргыздар көп келди. Мурда кыргыздар аз эле. Азыр көп кыргыздар жанакындай келип атат, виза алып келип атышат, иштеп атышат. Азыр Кыргызстанда эле болуп калды, чогулуп турабыз, пикниктерге кылып турабыз. Кой союп, майрамда ооба, тиги майрам, Нооруз майрамында чогулуп турабыз. Жакшы болуп калды мурдага салыштырмалуу аябай. Кыргызча кинолорду көрөбүз. Кыргызча тамактарды жейбиз. Кыргызча тамак үйдөн дайыма кыргызча тамак жасайбыз, айтмакчы. Жумушка да дайыма жасап берет, эртең менен жасап салып кетебиз. Ал жактан тамак сатып албайбыз. Бүт кыргыз өзүнүн тамактарын жасайбыз. Халал тамактарды таптуу. Жакшы, сиздер ошо Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүздөр? Кандай кылсак өзгөрөт? Кандай бир 20 жыл, 30 жылдан кийин сиздин балдарыңыздар, биздин неберелерибиздер дегенде кандай чоңоюп? Кандай болуп калат? Туура айтасыз. Эми келечекте биз буйрса биз эле Кыргызстанга барабыз. Биз өмүр бою бул жакта мен калгым келбейт. Мисалы, баары бир канча жакшы болсо деле бөтөн жер. Мен деле Кыргызстанга барып, Кыргызстанда иштегим келет. Анан сиз жана айткан Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз деген жериңизге, ошол бул жакта баардык эле өнүккөн мамлекеттер өзүңүз көргөндөй налог төлөшөт. Налог төлөсө канчалык ошончолук көп төлөсө ошончолук жакшы мамлекетчи. Ошо мамлекет элдерге шарттарды куруп берип өнүктүрөт да. Ошого Кыргызстандагылар эч да коркпой, өлкө эле налогду төлөшсө жакшы болот эле. Кадимки деле төлөп, биз мисалы бул жактан тамак сатып алабыз, продукт сатып алабыз, баардык жерден 15% төлөйбүз. Жумуштан да өзүнчө төлөйбүз, айынан да өзүнчө налог төлөнөт. Бирок ошол бизге эле кайтып келип атпайбы мамлекеттенчи? Канчалаган жакшы жолдорду куруп атат, шарттарды түзүп атат. Көрдүңүздөр го бүт жакта жакшы аябай. Ошонун баары налог төлөп атат. Мамлекет бай. Мусулмандарга бул жакта шарттар түзүлгөн, намаз окуганга. Намаз окуганга бар, мечиттер бар, намазканалар аябай көп. Японияга салыштырмалуу башка мамлекеттер билбейм, биз аябай көп мечиттерчи. Себеби бул жакта Пакистандан келген мусулмандар көп, Фиджиден келген мусулмандар, индиялык мусулмандар, Сирия мусулмандар аябай көп. Мечиттерде аябай көп. Анан эркин. Эч ким сизди тыйбайт, намаз окуйсуң, жандай кыласың, эч ким тыйбайт. Кадимкидей жума намазы, жума намазы болот, ооба, жума намазы болот, айт намазы болот. Балдар деле азыр медресеге барып үйрөнүп атышпайбы, окуп атышпайбы. Кадимкидей мектепте эле сертификат алышат, билим алышат. Бүт бара ачык. Абдрахман мырза, сизге чоң рахмат. Ушул Жаңы Зеландияда бизге ушул мекендештер долбооруна жардам берип, ушул съемкаларды тартканга, уюштуруп, түнү күнү биз менен жүргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Биз сизге, үй-бүлөңүзгө албан ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйруса, жакшы эмгектенип, жакшы иштериңизди бүтүргөндөн кийин сөзсүз Кыргызстанга келиңиз, күтөбүз. Анан биздин компаниянын атынан ушундай кичинекей белектер бар. Ошолорду кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат, сиздерге да келгениңизге рахмат. Алыс жол жүрүп келдиңиздер, жердин түбүнө. Сиздердин да алыс жерде өнүгө берсин. Күндө башка мамлекеттерди да кыдырып келиңиздер. Ой, ийгиликтер болсун. Рахмат. Алыста жүрөсүм, жана башыңыз аман болсун деп кыргыздар элгертен эле салып бар. Могун калпакта да чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Чоңуңузга келип. Бул болсо мына биздин компаниядан кичине таттуулар. Чоң рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик, өнүгүңүздөр, өсөрүңүздөр.